Саламатсыңарбы, урматтуу Ош шаарынын Манасат аймагынын жашоочулары? Өзүңөргө маалым болгондой буга чейинки 3 жолу жолугушуу өткөрдүк. Бул жерде 7 аймак менен жолугушуу өткөрөбүз. Буюрса бүгүн силерге келип отурабыз 4-чү аймакка. Мына суу түшкөндөн бери суу жок. Мен 11-этажда жашайм. Бизде уже 9-нан бери, январдын башынан бери суу жок. Ушулардын азыр строительный компания водко бере турган ошо линиясы бүтө элек. Бүткөндөн кийин өздөрү проект боюнча бүтүрсө, ал маселе чечилет. Бул ошо тамды курган строительный компаниянын күнөөсүдүр го, Туура. Мындай жалпак тил менен айтканда кысыр жеп турат. Ошол жерге бала бакча курганга уруксаат берсеңиз, бул мэрия тарабынан эле чечилет деп ойлойбуз. Кыргы жалаң болуп калды. Азыр болсо машина койгон жер жок. Курулушта эмени беришип, же парковкасын, же детский площадкасын карашпайт экен азыр. Булда да ошол Салиевада бир блогу бар. Ал эми детский площадкага каралган жерге мыйзамсыз үй салуу. Элик 100га жакын камера коюлган. Бири да иштебейт. Парктар сынып атат, оюн зооктор бузулуп атат, аны көзөмөлдөгөн адам жок. Биз рабочий городокто жашайбыз, бүт семейный общество, 5-жылда суу чыкпайт. Бу жерден элдин сөз берели, жазап берели деп. Анан эмдиге келди да уят болбойлу. Быйыл жазап берелиби? Ички жолго киргизели. Ички жолго. Быйыл жазап беребиз. Мына бул жетекчи өзүнөн жооп берет.